Kalbı açık insan Allah'ты көрүп тургандай ибадат кылат. Намазында ал өз эсин табат. Ороза кармаганда анын көздөрү, колдору, бүтүндөй денеси арамдан тыйылат. Аллага гана сыйынат, Алладан гана коркот, факат ага гана умтулат. Калбыны ыйман нуру менен жайгаштырылган инсан Алладан башка затка сыйынбайт. Ал нафсисине эмес, жалаң Аллахка гана кулчулук кылат. Мына ошондой сизи бизди жараткан Раббыбыз 18 000 аламдын Раббысы Аллах Хак Субханаху ва Таалага чексиз мактоолорду, шүгүрлөрдү айтуу менен адамзатка улуу өрнөк катары жиберилген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдарды, салаваттарды айткандан кийин бейиш элдеринин саламы болгон, эң бактылуу инсандардын, мусулмандардын саламы болгон Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деген салам менен сиздер менен саламдашабыз. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр айтабыз, анткени бизди мына ошол Рамазанга жеткиргендиги үчүн. Мындан кийин дагы дуа кылабыз, кийинки Рамазандарга дагы бизди мына ошондой жакшы күндөрдө жеткирүүнү Аллах Тааладан насип кылышын суранабыз. Рамазан Карим 2016 теле долбоорунун түнкү эфири түз ободо сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн мен Рахматулла Мухаммед сиздер менен маектешмекчимин. Аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Райымдуу, меримдүү Аллахтын ысмы менен. Эй ыйман келтиргендер! Силерден мурдагылар милдеттендирилгендей эле такыба болууңар үчүн силерге да орозо кармоо парыз кылынды. Эки миң он алты түз эфири, түнкү эфири кайрадан өзүңүз өз кызматында ар дайым ар убакта жакшылыктын үстүндө бирге болуңуздар. Мына ошондой жакшылыктын үстүндө бирге болгон биздин көмөктөшкөн, биздин партнерлорубуз, биздин демөөлчүлөрүбүз бар. Атын атасак куту сүйнөт дегендей, адалдыгы тастыкталган Ала Тоо колбасалары жана Бонжур кондитер азыктары бүгүнкү биздин эфирибиздин дагы бир жолу демөөлчүлөрү болууда. Алардын ар бир кылган иш аракеттерин Аллах Таала берекеледи беришини Аллах Тааладан сурап кетебиз дагы. Бүгүнкү эфирибизди баштасак. Бүгүнкү биздин куту студиябызда дагы ошол Кыргызстандагы легендарлуу аалымдардын бири, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгындагы легендарлуу инсандардын катарыны толуктаган инсандарыбыз, сүйүктүү устатыбыз, Кыргызстандагы Ислам институтунун Ислам илимдери кафедрасынын жетекчиси, белгилүү аалым Асыранкулов Абдуллажан устаз бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум устаз. Кутмандуу кушубак кечиңиз менен. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге. Куш келиптирсиз. Рамазан 2016 сиз үчүн кандай болуп атат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва салам ала расулилlah. Бүгүнкү Рамазан мен үчүн өзгөчө болуп атат да. Эми дайым эле ысык да болуп атат, күн да узун болуп атат. Бирок ошого карабай негедир жеңил өткөндөй болуп атат да мен үчүн. Өзүңүздү жеңил сезип атасыз. Мага жеңилдей болуп атат. Алхамдулилlah, Аллах Таала сизге мындан да жеңил кылган болсун. Рахмат. Ошо Кудайга шүгүр, мына 10 күн өтүп кеттир. 10 күн билинбей эле өтүп кетти да. Рамазандын 10 күнү, биринчи 10 күнү Аллахтын рахматы болгон күн дейт, күндөр. Мана эми экинчи 10 күндүккө кирип кеттик. Аллахтын баягы күнөөлөрдү кечирүү. Эми албетте Рамазанда сыноо болот экен да. Эми көбүнчө эле баягындай саарлык ичкенде, саарлыкка турганда кыйын болот экен. Бирок ошондой болсо дагы бала чакабыз менен аракет кылып тутуп атабыз. Албетте баягы Рамазандын негизги максаты ачкарлыктын даамын татуу да. Башка вакытка караганда Рамазанда ачкарлыкты адам баласы сезиш керек экен.
Анан мен азыр ошондой нерселерди сезип аткандай болуп атам. Орозо кармабаса деле күндөр өтө берет. Бирок орозо кармап баягы адам өзүн Алланын кул экен, Аллага кул экендигин сезип ибадат кылса өзүн бактылуу сезет да. Орозо кармабаган адам өзүн баягындай ыңгайсыз сезет. Рамазанда оозумду ачып жүрөмүн депчи. Ошондой адамдар барбы азыр устаз? Өзүн ыңгайсыз сезгендер. Андайлар азырынча бар да. Азырынча бар. Алхамдулилла. Бирок алхамдулилла орозо туткандардын саны көбөйүп атат. Барган сайын Кудайга шүгүр. тутуп атат. Ысык дебей, суук дебей орозону кармап атат да. Мен мына орозону бир айландыргандай болдум да. Биринчи тутканда ошол июлда баштаган элем орозону. Жаш кезиңизде. Жаш кезимде. Ал кезде канча убактыңыз? Ошондо бир 14 жашымда болсом керек. Анан бирден көбүрөөк айланып калды азырчы. Сиз алгачкы орозо кармаганыңызда июль айында баштаган экенсиз кармап, Ооба. Ошол кезде сиздин жашыңызга туура келген экен, машалла. Ооба. Аллах Таала сиздин өмүрүңүзгө береке берген болсун. Ар бир кылган ибадаттарыңызды, элге кылып аткан кызматыңызды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Устаз, мына ошол Кыргызстандагы диндин өнүгүшүндө баштапкы кадам таштаган инсандардын катарында келе жатасыздар да. Сиздердин кызматыңыздар менен, сиздердин кылган иш-аракетиңиздер, жанагы жухудуңуздар менен бир топ Кыргызстанда ошол диндин өнүккөнүгү байкалууда. Аллах сиздерге ыраазы болгон болсун. Мына ошол Азирети муфтийдин орун басары болуп, Алла рахмат кылсын, молла Абдусаттар Дамланын убагында, андан кийин Кимсан Баяжынын убагында дагы ошол кызматта да иштептирсиз. Ошол убакка караганда, азыркы убакка салыштырганда бир топ биздин ибадатканаларыбыз, мечиттерибиз көбөйүп, мечиттердеги ибадат кылуучу инсандардын, кулдардын, Аллах Таалага кулчулук кылган инсандардын саны көбөйүп, бир топ эметти. Бирок ошондой болгон учурда дагы ислам маалыматынан канчалык маалымат кеңири жеткиликтүү деңгээлде жетип жатканына карабай, бүгүнкү күндө орозонун күнүндө уялбай эле мындай тамактанып, орозонун күнүндө деген элдерге чай берип, маарикелер өткөргөн дагы учурлар болуп атат да. Мына ошондой учурда сиздин кандай акыбалда каласыз? Ушуларды көрүп, сиз деле көрүп турсаңыз керек ошондойлорду. Албетте андайлар болуп атат тилекке каршы. Эми биз көргөндө өзүбүздү ыңгайсыз сезебиз. Кээ бир учурда чакырып калышат да. Куран окуткан жерлерге чакырат. Күндүзү. Орозонун күнүндө. Орозонун күнүндө. Да уялбагандан өзүң уялып. Ооба, анан баягы барбайын десең дагы болбойт, капа болот. Барсаң баягы жерде чыдап отуруш керек. Сабыр кылыш керек болот да. Эми Алла Таала инсап берсин бардыгыначы. Эми акырын жолго түшөт дегендей, элибиз оңолот дейм да. Эми азыркы учурда Кудайга шүгүр мурункуга салыштырмалуу орозо туткандардын саны көбөйүп атат да. Жылдан жылга көбөйүп атат. Анан баягындай моюн жар бербегендер дагы бар. Канчалык түшүнсө дагы Алланын буйругун аткарбагандар дагы бар да. Биздин милдетибиз акырын баягы динди таратуу, элдерге түшүндүрсөк, иншалла акырын жакшы болот да. Алхамдулилла. Устаз, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң бир жападан жалгыз бул көзгө көрүп басар университетибиз, Ислам институтунда сиз өзүңүз ислам илимдери кафедрасын жетектеп, бир топ жылдан бери жаш талабаларга, илим алуучуларга сабак берип келе жатасыз. Ал эми өзүңүз каяктан илим алдыңыз эле? Мен өзү СССРдин убагында окуганмын, баягындай жашыруун өтө коркунучтуу акыбалда. Ал убакта СССРдин убагында окуу жайлар жок эле, диний окуу жайлар. Бир гана Бухарада, анан Ташкентте бар эле. Ал жака баруу да кыйын эле да. Мен эми хужраларды окудум, көптөгөн дамларды окудум, акыры Молла Абдусаттар Дамлада окудум, Талипжан Дамлада илим алдым. Андан кийин Ташкентке барып окудум. Кийин баягы СССРдин күчү кеткен убакта да. Атайын ислам окуу жайына Ооба, ислам институтуна барып окуп, ал жерде окууну бүтүрүп, ал жерде иштедим, 2 жылча сабак бердим. Андан кийин Оштогу Абжапыр атындагы ислам институтуна келип сабак бердим. Андан кийин мына Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын муфтийинин биринчи замы болуп иштедим. Ал убакта аябай көп суроолор көп болчу да бизге. Бир аз гана нерсе үчүн дагы суранып, бизге көп адамдар келчү. Себеби динди түшүнбөгөндөр көп эле да. Бизге аябай оор болчу. Рамазан күнү дагы эч тындырбайт эле да. Журналисттер дагы көп суроолорду берчи. Азыр Кудайга шүгүр, бизден башка сүйлөй тургандар көбөйүп атат, жаштар чыгып, Кудайга шүгүр. шагирттерибиз көбөйүп атат да. Ошого мен аябай сүйүнүп атам.
Биз эми кыйла жумушубуз жеңил дегендей болуп атат да. Кыргызстанга көз тийбесин деп өткөндө бир чоң устазыбыз айтты эле, ошол Кыргызстанга көз тийбесин илайым. Азыр бизде телегөөчүлөрдөн бир суроо бар экен. Абдулла устаз, орозоңуздар кабыл болсун, таравих намазынын казасы окулабы? Рахмат дейт. Албетте таравих намазынын казасы окулбайт. Бирок ошол убакытта, ошол күнү окуш керек. Мисалы бир 4 ракет окугандан кийин келип кошулуп калса имамга, анан кийин окуппош керек да. Бирок жалпы окулбайт. Себеби парз, важиптар гана казасы окулат. Милдеттүү түрдө окутуш керек. Ооба. Таравих намазын окусаңыз күнөөкөр болбойсуз, окусаңыз соокпой болосуз. Албетте таравих намазын окуу сүннөт кифая дейт. Жамаат менен окуу да. Жамаат менен окуу. Кээ бир адамдар оккан болсо, калганы кутулат. Эгер эч ким окубай койсо бир айылда бардыгы күнөөкөр болот. Ошон үчүн кээ бир адамдар окуш керек. Аллах сактасын. Мына ошол Кыргызстанга келип, Ташкентте билим алып, ал жактан тажрыйба алып иштеп келип, кийин Кыргызстанга келип иш жүргүзө баштадыңыздар. Анан Кыргызстанда өзүңүз илим жаатында дагы көп эмгектиңизди эметип келе жатасыз. Диний ишмердүүлүктөн дагы сырткары дагы ишмердүүлүгүңүз барбы? Эми мен көбүнчө эле азыркы убакта диний ишмердүүлүктү жүргүзөм. Анан кийин спорт менен дагы машыгып, балдарды дагы үйрөтүп турам да. Ислам университетинде баягы спорт комитетин дагы жетектейм. Жетектейсиз, машалла. Балдарды волейбол, футболдон машыктырып, ошондой соревнованияларды уюштуруп жатам да. Мен азыркы учурда дагы мына футболду көрөбүз. Албетте эми азыр намаздан кийин бош убакытта көрүшкө туура келет да. Устаз, дагы бир суроо бар экен. Абдулла Дамла, Кыргызстандагы диний билим берүү сизди канааттандырабы дейт. Аллах ыраазы болсун. Эми азырынча ушул убакка чейин эми канааттандырып келди диний билим берүү. Бирок дагы баягындай реформалар болуш керек да. Дагы баягындай азыркы заман талабына ылайык диний билимдер берилиш керек да. Биз эми көп нерседен артта калып кетип атабыз, айрыкча бизде. Биз дегенде ислам институту же Кыргызстан диний жаатта. Диний чөйрө. Эми мурда боло берет эле, бирок азыркы заман талабына жараша биз иш алып барышыбыз керек да. Мына биз Ислам университети дагы билим министрлигинен лицензия алайлы деп аракет кылып атабыз. Ошого көптөгөн нерселерди даярдашыбыз керек экен. Мана быйылкы жылы биз үчүн дем алыш жок болуп атат да, каникул жок. Программаларды даярдашыбыз керек, баягы билим министрлигинен лицензия алууга документтерди даярдашыбыз керек. Кийинки окуу жылдан ошондо лицензия менен баштап каласыздарбы, Кудай буйрса? Кудай кааласа, ошол лицензия менен баштайбыз. Анан пилоттук негизде 2 жылга ушундай сыноо берилет экен. Эгер биз жакшы сыноодон өтсөк, баягындай бизге турукташат экен да. Бизде дагы бир суроо бар экен. Медреселерге светтик деп аталган предметтерди кошуу туурабы, устаз дейт. Эми баягы жогоруда айткандай бул замандын талабы болуп атат да. Эми биз мусулман болгондон кийин баардык жагынан билимдүү болушубуз керек да. Ооба. Баягы диний илимден дагы алдында болушубуз керек. Баягы светтик билимдерди дагы билишибиз керек да. Биз эми баягы светтик илимдерди окубай эле койсок, анда да артта калабыз да. Устаз, негизи шариатта, ислам маданиятында, ислам түшүнүгүндө диний илим жана дүйнөлүк илим деген түшүнүк барбы, же бардык илимдер бирдей эсептелинеби? Эми мусулман адам үчүн бардык илимдер пайдалуу илимдерди окусун дейт да. Бул диний болсо дагы, светтик болсо дагы муну билүүбүзгө керек да. Мен сураганын себеби жана пайгамбарыбыз хадис бар эмеспи? Талабул алми фаридатун аля кулли муслимин ва муслима деген. Пайгамбар айтат, илим алуу ар бир мусулман аялга жана эркекке фарз деп атат. Пайгамбарыбыз диний илим алсын деп айткан жок да, туурабы? Илим алсын деп атат. Ооба. Демек биз деген светтик жана светтик дүйнөлүк шария деп бөлгөн туура эмес го. Мусулман окуу жайларында бардык илимдер кылыш керек го деп ойлойм да. Ооба, илгерки биздин ата бабаларыбыз дагы медреселерде бардык илимди үйрөткөн да. Алгебраны, башка светтик илимдерди окуган да. Ошондуктан биздин жанакы Аль-Фараби, жанакы бир топ Аль-Харазмиден астрономия илимдери, математика илимдеринин докторлору чыккан да, тарыхка таанымал. Устаз, мына ошол куттуу Ороз айынын урматына биздин бир топ телекөрүүчүлөр өздөрүнүн куттуктоолорун жиберип, ушул Аян телеканалы аркылуу жалпы көрөрмандага өзүнүн куттуктоолорун жолдогон биздин рубрикабыз бар. Анда эмесе чогуу ошол рубрикага көңүл буралы дагы өзүбүздүн маегибизди кайра уланталы.
Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах таалам барыңыздарды туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде орозо кармаган адамда эки чоң сүйүнүч бар дейт. Алардын биринчиси ооз ачар убагында ырыскыга көңүлү бөлүнгөн кезде жана экинчиси кармаган орозосунун үчүн сыйлык алар кезде мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын жамалын көргөн кезде дейт. Ошондуктан барыңыздарды ушул эки чоң сүйүнүч менен дагы бир жолу эскертип сүйүүчүлөп кетемин. Жана да туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Эгерде сиз дагы мусулман бир туугандарыңызды Рамазан айы менен куттуктагыңыз келсе, мобилдик телефонуңуз аркылуу WhatsApp менен Аян телеканалына жөнөтүңүз. Рамадан Карим 2016 теледолбоорунун түнкү бөлүгү кайрадан эфирин баштамакчы. Кызматыңызда да мен Рахматулла Мухаммед. Бүгүнкү биздин студиябыздын куттуу коногу Кыргызстан Ислам институтунун Ислам илимдери кафедрасынын жетекчиси, ошол эле учурда спортсмен агайыбыз, биздин сүйүктүү устазыбыз Абдулла агай устаз бизде конокто. Устаз, мына ошол Рамазан Каримдин бир дагы бир өзгөчөлүгү бул ушул айда фитр садакасын беребиз эмеспи? Бүгүн биз ушул фитр садакасы жана башка ошол негизи эле зекет, үшүр, садака ушулар тууралуу бир ой бөлүшөлү деп сизден бир маалымат алалы, сизден бир жакшы ой пикирлериңизди угалы деп чакыртабыз да. Ошол зекет тууралуу сүйлөшсөк устаз. Негизи зекет деген өзү бул эмне өзү? Сөздүк мааниси эмне бул? Ушул тууралуу бир учкай айтсаңыз. Зекет деген сөздүктөгү мааниси өсүү, анан тазалоо дегенди билдирет да. Зекетти бергенде багы мал дүйнө өсөт, анан тазаланат да. Мисалы бир адамдын малы болсо, ошол зекетти берүү менен тазаланат. Эгер мал дүйнөнү багы зекет бербесе, ал мал адам багы ээси үчүн халал болбойт да. Алла Таала мына өзү Кур'ан Каримде айткан, хадисте, ижмада зекет жөнүндө айткан. Зекет менен намазды бири-бирине жакын кылып Аллах Таала айткан да. Кур'ан Каримде 82 аятта ошондой намаз менен зекетти бири-бирине жакын кылган. Ошондо бир аятта айтат, Бакара сүрөсүндөгү: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва акимус салата ва атуз заката дейт. Намазды окугула убактысында, анан зекетти бергиле деп буйрук болгон да. Анан хадисте дагы келген. Ан Ибн Умар разияллаху анхума анна наби саллаллаху кала буниял ислам ала хамсин. Пайгамбарыбыз айтты, ислам 5 нерсе менен курулат дейт. Биринчи шахадати ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп күбөлүк берүү. Экинчиси икамис сала, намаз окуу, 5 вакыт намаз окуу. Ва итай зака, зекет берүү. Ва хаджил байт, жана хаж кылуу. Бешинчиси багы сауми Рамадан, Рамазанда орозо тутуу дейт да. Анан ижма менен дагы зекет берүү парз болунган. Эгер зекетти ким парз эмес десе, ал адам динден чыгып калат. Себеби зекет дагы намаз сыяктуу эле исламдын өркүндөрүнөн да. Аны багы моюндабаган адам динден чыгат. Ошон үчүн бир хадисте айтылат. Эгер бир адам намаз окуса, 5 вакыт намаз окуса, бирок зекет бербеген болсо, анын намазынын кабыл болушунда дагы күмөн болот деген да. Мандем жаралышы мүмкүн да. Устаз, ошол исламдагы 5 түркүктүн бири бул зекет деп айтып атабыз. Зекеттин бергенде адам банкрот болуп же бир ошондой бир чыгаша чыгарып атып, бир жакырчылыкка кептелип калышы мүмкүнбү? Жок, кайра тескерисинче баягы Алла Таала береке берет зекет бергенге. Себеби пайгамбарыбыз айтканда, манакасат садакатын мин малин. Садака ошо малдан кемитпейт деген да. Кайра Алла Таала берекесин берет, өсүү берет да. Бул шайтан адамдын жүрөгүнө салат, зекет берсең кембагал болуп каласың деп. Бирок кайра өсүү пайда болот. Же болбосо Алла Таала ошол малды балейден кайтарат да. Балейден сактап калат. Эгер ошол мал түбү менен жок болуп кетиши мүмкүн эле, Алла Таала сактап калышы мүмкүн да.
Ошон үчүн эч качан баягы зекеттен коркпош керек. Демек, Аллах Таала үчүн чыгарып аткан зекеттен биз кайрадан эле өзүбүздүн мал жаныбызды сактап, кайрадан өзүбүзгө өсүп өнүгүү киреше керек турбайбы чыгаша менен, Ооба. Эми ушул зекеттин өкүмдөрү негизи бизге мусулмандарга зекет кантип ушундай болуп парыз болуп калды? Ушунун тарыхын айтып, таржыман айтып берсеңиз. Зекет кайсыл учурда бизге мусулмандарга Аллах Тааладан парыз болуп келди? Өкүмдөрүн биз каяктан алабыз? Ижма аркылуу келип атпайсызбы? Ижмада да бир кандай бир далилдер менен алышат да. Ошол тууралуу айтсаңыз. Эми зекет парыз болушу Меккеде эле парыз болгон. Бирок баягындай бүт өлчөмдөрү белгиленген эмес да. Мынчага болгондо зекет бериш керек деген өлчөмдөр белгиленген эмес. Бул хижраттын 2-жылында өлчөмдөрү менен пайгамбарыбыз так айткан да. Тактап уже тариздеп берген. Ооба. Мисалы, койдон 40 кой болсо, бир кой зекет бериш керек. Жылына. Төөдөн 5 төө болсо, бир кой бериш керек. Уйдан 30 уй болгон болсо, бир жашка толгон баягындай кунажын бериш керек. Анан баягы алтын күмүштөн 85 грамм болсо бериш керек ага да. Азыркы акчадан эсептесек 106 000 экен. 106 000 сом экен да. Эгер кимдин 106 000 сом ашыкча акчасы болсо, бала чакасынан, өзүнөн ашыкча болсо да, ошого зекет берүү парыз да. Кимдин сейфинде же үй бүлөлүк бюджетинде 106 000 сом ашыкча колдонулбай таза киреше катары 1 жыл сакталып турган болсо, ошондон зекет чыгарыш керек 106 000 сомдон. Ооба. Канча сом чыгарат? Ошонун 40-тан бирин бериш керек да. 40-тан бирине. Башкача айтканда 2,5% бериш. 2,5% бериш керек, машалла. Эми мен айтып аткан бул эң минимум да. Эң минимум 106 000 сом болсо. Эгер андан көп болсо, ошонун 40-тан бирин бере берет да. Мисалы, миллион сом болсо, ошонун 40-тан бирин бериш керек да. Анан бул зекет күмүштөн дагы берилет да. Күмүштөн бергенде 20 000 сомдон бериш керек болуп калат. Эгер бир адамдын 20 000 сом ашыкча акчасы болсо, ага зекет бериш керек болот да. Ошон үчүн баягы таквадар мусулмандар этияттан 20 000 сом болгондо деле берип кое бериш керек. Этияттан да. Демек, 20 000 сомдук акчаңыз бар болгон болсо, жылына ошондон белгилүү пайызын чыгарып туруш керек экен, Ооба. Эми устаз, азыр заман талабына жараша инфляция деген нерсе бар да. Негизи ушул зекеттин өкүмдөрү заманга жараша өзгөрүшү мүмкүнбү? Эми бул алтындын баасына жараша болот да. Алтын мына 85 грамм алтындын баасын берилет. Бүгүнкү сомго чагып туруп? Ооба, бүгүнкү сомго чагат. Аны 85 грамм алтын азыркы учурда 106 000 сомго туура келет экен. Эгер өзгөрүлүп кетсе, ошондан эле берет да. Устаз, бир үй бүлөдө ушундай бир эме болду дейли. Бир анын тагынчактары бар, күмүштөрү бар, алтындары бар. Бирок ал үй бүлөнүн үйү жок. Же бир белгилүү бир күн сайын түшүп турган доход жок. Айлык менен эптеп жашайт. Мындай үй бүлөлөр көп да бизде. Тойдо ата-энесинен же туугандарынан же күйөөсүнөн тууган күнүнө карата ар кандай белектерди алган алтындарды көтөрүп тагынып жүрүшөт. Бирок алар дегенден бирөөгө зекет чыгарышын ата турсун, наоборот бирөөлөрдөн тиленип жүргөн үй бүлөлөр бар да. Алар кандай кылат? Эми үй болбосо дагы, квартирада жашаган болсо дагы, бирөө ашыкча мүлкү болгон болсо, башка айткандай, анда зекет бериш керек болот да. Аны баарын эсептеш керек. Карызына чагат, баарды карызынан ашпаса, анда ал зекет бербейт. Бирок өзү карыздары болсо, муктаж болуп турган болсо, ал адам зекет бербейт. Бизде дагы бир суроо бар экен. Зекетти жакын туугандарыбызга берсек болобу дейт. Албетте зекетти биринчиден жакын туугандарына берсин дейт. Ата-энесинен, бир туугандарынан башка да. Бир тууган эмес, кечиресиз. Ата-энесинен, анан балдарынан башка жакын туугандарына берсе сооп болот. Эки сооп болот да. Биринчи баягы зекет берген соо болот, экинчи тууган уруктук байланыш кылган соо болот. Тууганчылыкта чындаган үчүн. Демек, бир туугандарына берсе болот экен да? Болот, бир туугандар. Агайнелер бирине же эже карындаштар бири-бирине берсе, зекет берсе жакшы болот экен. Негизи ушундай зекетти чогулта турган атайын бир эмелер болобу? Кызматтар же бир Эми илгерки заманда ошондой зекетти чогулткан кишилер болгон да. Амилина деген баягы зекетти топтогон адамдар болгон. Азыркы учурда андай жок, андай нерселер жок.
Бирок баягы диний башкармага алып келип атышат же казыяттарга алып келип берип атышат да. Баягы илимдүү адамдарга алып келип, өзүңөр билгиле, Алла Таала кандай жол көрсөтсө, ошондой кылып бергиле дегендер дагы бар да. Албетте зекетти баягы ылайыктуу адамдарга бериш керек да. Кимге берерин билбесе, ошондой диний идараларга, диний башкармалыкка алып келип берсе жакшы болот экен. Негизи практикада бүгүнкү күндүн заманында ошондой бир мамлекеттик деңгээлде зекетти бир системага түшүрүп, мамлекеттик деңгээлде мамлекет органдары тарабынан чогулта турган ошондой бир өлкөлөр барбы, ошондой жерлер? Эми мен билгенден ошо Малайзияда ошондой система бар экен, Малайзияда. Мамлекет өзү чогултуп алат. Мамлекет аякта дин, светтик деп бөлбөйт экен. Мамлекет дагы, дин дагы бир экен да. Анан зекетти дагы чогултат экен, садака фитирлерди чогултат экен да. Кайра өкмөткө жардам берет экен да, кыскасы. Өкмөт баягы муктаждарга таркатып берет экен. Дагы бир суроо бар экен, зекетти илимдүү сыйлаган устазына берсе болобу? Албетте болот. Эгер ошол устаз зекетке ылайыктуу болсо да, баягындай факыр болгон болсо, нисапка малы жетпеген болсо. Эгер мисалы 106 000 сом ашыкча акчасы болсо, анда болбой калат. Кайра соо көп болот. Эгер баягы устазга берсе, ал зекетти алып, илим берет, шариятты күчөтөт. Ооба. Бизде дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум. Келин кайненеге зекет берсе болобу? Аял үчүн зекет милдеттүүбү дейт. Эми аялга деле зекет бериш керек, эгер мал дүйнөсү болсо. Күйөөсүнөн башка да. Күйөөсүнүкү эмес. Күйөөсүнө таандык эмес, өзүнүн жеке мал дүйнөсү болсо. Анда берсе болот. Кайнесине деле берсе боло берет. Ата энесине болбойт, балдарына гана болбойт да. Түшүнүктүү. Устаз, эми ошол биз бүгүнкү күндө мамлекетке налог төлөйбүз, салык төлөйбүз. Колдонгон себетибизге жана жашап аткан жерибизге дагы, үйүбүзгө дагы бардык жака ар кайсы тараптан бизди мамлекетке салык төлөп турабыз. Мына ошолор дагы зекетке кошулабы? Эми мамлекетке төлөнгөн салыктар зекетке өтпөйт ал. Ал зекетти өзүнчө бериш керек. Ал салык милдеттүү түрдө мамлекетке бериле турган нерсе да. Ошон үчүн зекетти өзүнчө бериш керек, салыкты өзүнчө берилет. Мунун шариятта өкүмү экөө бөлүк турбайбы? Ооба. Шариятта дагы негизи ушундай салыктар бар да, Эми мамлекетке бериле турган салыктар болгон илгери делечи. Бирок ал зекетке өткөн эмес да. Ал мамлекеттики башка болгон. Эгер күйөөсү зекетти бергенден баш тартса, аялы ага билдирбей зекет берсе болобу? Эгер күйөөсүнүн мүлкү болсо, ал өзү бериш керек да. Өзү бериш керек. Анан аялы күйөөсүнөн сурабай туруп берсе дагы болбойт. Күйөөсүнө айтып туруп бериш керек да. Күйөөсү деген динден кабары жок, зекет бергенден кыжалат болуп, кайтып ичтарлык кылып каршы чыксасы. Эгер аялдын үлүшү болсо, аялдын үлүшү ошол зекет берүүгө жете турган үлүшү болсо, андан берсе болот. Албетте сооп болот да. Ушул жерден турмуштук бир жагдайдан бери суроо бергим келип турат да, устаз. Үй бүлөдө күйөө көптөгөн нерсени чыгаргысы келбейт. Бирок аял деген кандайдыр өзүнүн жакын туугандарына, муктаж адамдарга бир нерсе бергиси келет. Беренесе күйөө кызганычтан чыгартыргысы келбейт. Ошондой учурда аялы жана жакын туугандары, жакыр туугандарына күйөөсүн айтпай бир нерсени берсе болобу? Мисалы үчүн тамак аш береби, эт береби же буюм тайымын береби, күйөөнүн уруксатсыз бекитип берген болсо болобу? Эгер тез бузулуп кете турган тамак аштар болгон болсо, продуктылар болгон болсо, күйөөсүнөн сурабай берсе болот. Бирок баягы узакка сактала турган нерселерди албетте күйөөсү менен макулдашып, анан бериш керек да. Күйөөсүнүн уруксатсыз бергенге болбойт. Анда болбой калат. Себеби анда күйөөсүнө сооп жазыла берет, аялына күнөө жазылып калат. Аллах Таала бардык үй бүлөлөргө бириндик берсин, ынтымак берсин деп тилейли. Устаз, бизде дагы бир исламда бир үшүр деген түшүнүк бар эмеспи? Ушул зекет менен үшүрдүн айырмасы барбы? Албетте айырмасы бар. Зекетте нисап деген бар. Ошо нисапка жеткенде бериш важип. Үшүрдө нисап жок да. Нисап белгилүү бир өлчөм жок. 1/10 бере берет да. Мисалы, жерден алынган нерселердин 1/10 бере берет. Мисалы, 100 килограмм бир нерсе алса, күшүм алса жерден. Мисалы, картошка дейли. Ошону 1/10 бериш керек. Мисалы, 10 килограмм бериш керек да. Зекетте нисап бар.
үшүрдө баягындай нисап жок да. Азыр эми мына куттуу ороз айынын берекесинде отурабыз. Куттуу ороз айында келгенде дагы баардык адамдар изденип калат. Орозо питир канча болду экен, орозо питир канча болду экен деп. Орозо питирдин айырмасы кандай зекеттен? Эми бул орозо питир баягы орозонун кемчиликтерин толуктоо үчүн бериле турган садака да. Баягы орозодо кемчиликтер болгон болсо, ошону толуктайт да. Буну эми пайгамбарыбыз айткан бардык жанга садака баягы орозо питир берүү парыз деген да. Жаш бала болсун, чоң болсун, бардыгына бериш керек да. Буну азыр мына буудайдын наркы менен өлчөнүп атат. Буудай, арпа, курма. Эң азы кедейлердин зекети баягы орозо питири 32 сом болуп атат азыркы күндө. Бул ошондо буудайдын баасы боюнча? Буудайдын 1 килограмм 600 грамм. Устаз кечиресиз, азыр сөзүңүз каралжы. Бизде эфирибизде дагы бир куттуу хадисти угудагы деген рубрикабыз бар. Мына ошону уга алдаган кийинки эфирдин бөлүгүнө ушул орозо питирге көбүрөөк убакыт бөлүп, ошону чогуу ошондон талкууласак. Анда эмесе кадырман көрөрмандар, назарыңыздарда куттуу хадис. Ооз ачууга шашылышып, саарлыкты кечиктирсе эле үммөтүм жакшылыкта. Орозо мусулман үчүн калкан сыяктуу. Ошондуктан бирөөңөр орозолуу болсоңор жаман сөз сүйлөбөсүн, беадеп иш кылбасын. Эгерде бирөө аны тилдесе же урушмакчы болсо, ага жөн гана мен орозолуумун десин. Оозун тамак ашка карата бекиткени менен ар түрдүү күнөөлөргө аралаша жүргөн адам кудум даарат алган кезде мүчөлөрүн 3 жолудан жуугансып аракет жасаса да, суу колдонбостон даараттын эң зарыл шартын таштаган адамга окшойт. Имам Газали. Рамадан Карим 2016 теледолбоорунун түнкү эфири түз ободо. Кадырман замандаштар, биз бүгүнкү ошол куттуу Рамазандын куттуу түндөрүндө бүгүн биз зекет жөнүндө пикир алышуудабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Асыранкулов Абдулла ажы. Устаз, жана сөзүңүздү бөлүп койдук, ушул фитр садака тууралуу айтып аттыңыз. Пайгамбарыбыз фитр садаканы кайсыл эменин өлчөмүндө берген? Сиз жана айтып кеттиңиз, мейиз, буудай, арпа жана башкаларды айттыңыз. Буудайдан 1 килограмм 600 грамм буудайдын наркын берсин, же өзүн берсин дегенде. Арпадан 2 саа деп коет. 2 саа дегени 3 килограмм 200 грамм да. Курмадан дагы ошондой бериш керек, мейизден. Ал мисалы буудайдын наркын эсептесек, 1 килограмм 600 грамм буудай 32 сом болот экен. Анан мен айтканым бул кембагалдардын орозо питири дейт да. Колунда жоктор ошондой берсин дейт да. Эгер байлар болгон болсо мейизден берсин. Мына 348 сомго чейин бериш керек болот да. Баягы эл катары эле берип койбош керек. Колунда барлар көбүрөөк бергени жакшы да. Себеби колунда жокторго, муктаждарга жардам болот. Бул эми ким орозо кармаса, бирок садака питирди бербесе, орозосу асман менен жердин ортосунда асылып турат дейт. Качан садака питирди бергенде гана кабыл болот дейт да. Хазирети Умар убагында бере албай калган экен садака питирди. Анан пайгамбарыбыздан сурайт. Мен эми бир кул азат кылсам болобу дейт да. Сен бир кул азат кылсаң дагы орозо питирди убагында бергендин даражасына жетпейсиң деген да. Орозо питирди ошондо айт намазга чейин бериш керек, э? Айт намазына чейин бериш керек. Айт намаздан кечип калган болсо, ал бере албай калды, өтпөй калды, кабыл болбой калды. Жок, биздин мазхабта өтө берет. Бирок соо азыраак болуп калат да. Устаз бизге түз эфирге байланышка чыккан экен, көрөрманыбыз бар экен, ошону кабыл алып суроосун уксак. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кушубак кечиңиз менен азиз көрөрман.
Алло. Ассаламу алейкум. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Алейкум салам. Өзүңүздү тааныштырып, аты жөнүңүздү айтып. Зекет тууралуу. Жаңа бир туугандарга берсе болот деп айтты го. Ошону мындай зекет деп айтпай эле жөн эле берип койсо болобу? Мындай зекет дебей эле. Албетте ниетиңизде Эми өзүңдө Кудайдын атында эми зекет деп эле баягы бир тууганыңа мына зекет сага дебей эле берсе болобу? ооба, баягы ниетиңизде зекет деп ниет кылып, бирок айтпасаңыз деле болот. Эми хадия деп койсоңуз, белек деп койсоңуз деле өтө берет зекетке. Эң негизгиси ошол зекетти чыгарып атам деген ниетте берип, бирок зекет алып аткан кишиге айтпай эле, айтпай эле берсе болот экен. Себеби кээ бирөөлөр уялат экен да, баягы зекетти алыштан уялат экен. Ошондо жүрөгү менен зекет деп ниет кылып туруп, хадия, белек деп берип койсо деле боло берет. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир суроо бар экен. Жашым 21-де, жылдык кирешем 134 000 сомду түзөт. Мага зекет берүү милдеттүүбү дейт. Албетте милдеттүү болот, бериш керек. Эгер бербесе, баягы адам күнөөкөр болуп калат да. Бул кишинин жылдык кирешеси 134 000, ошондо чыгашалардан сырткары таза бир жылда көргөн пайдасы ошондой окшойт, Эгер баягы ооба, бала чакасынан өзүнөн ашыкча болгон болсо да, өзүнүн керектөөлөрүнөн тиричиликтен сырткары, ооба. Эгер баягындай карызга кете турган болсо, анда ага зекет важып болбойт. Мисалы ушундай бир болушу мүмкүн да, бир киши бир 15 000 сомдон айлык алат. Ошо 15 000 сомдун айлыгын эсептегенде бир жылдыгы уже 150 000 сом болуп калышы мүмкүн. 150 000ден ашып калышы мүмкүн. Бирок 15 000 сом ал күнүмдүк турмушка жетпейт да бүгүнкү күндө. Ал киши зекет берүүгө милдеттүү эмес. Жок, зекет милдет эмес ал кишиге. Күнүмдүк акча акчасы тиричилигинен, үй бүлөсүнөн ашып, ошол 134 000 сом бир жылдык киреше болуп чогулуп туруп калса, банкта же бир сейфте же чогулуп калса, анан ошол акчадан чыгарга милдеттүү болуп эсептелет. Албетте. Рахмат. Устаз, жанакы орозо питир тууралуу уланта турган болсок, Умар разияллаху анхунун ошондо бир кул азат кылсам болобу, кутулам, кабыл болобу дегенде пайгамбарыбыз эмне деди? Эми ошо орозо питирди өз убагында бергендей соопко ээ боло албайсың деген да. Себеби орозо питирди өз убагында бергенин сообу көп экен да. Ошон үчүн баягындай кайдыгер болбой, Рамазан киргенде эле берип коюш керек. Эми Рамазан киргенде эле берип койсо дагы дурус. Негизи айт намазына чейин бериш милдет да. Милдет. Бул жанакы байлыгына, кирешесине карабай берилиш керек, Эми бул байлыктарына эгер зекетке жеткен, нисапка жеткен байлык болгон болсо, бирок өсүүчү болбосо дагы зекет баягы орозо питир бериш керек да. Мисалы ашыкча үйлөрү бар. Зекетте үйлөрүнө бербейт. Мисалы ашыкча үйлөрү бар, өсүүчү эмес да ал. Ага зекет берилбейт. Бирок орозо питир берилет да. Туруктуу кирешеси жок болсо дагы мусулман адам орозо питирге милдеттүү, орозо кармаган. Берип койгонго баягы сооп болот да. Себеби орозонун кемчиликтерин жаап кетет. Анан себеби орозодо кемчиликтер болбой койбойт да. Кээде баягындай туура эмес сөз сүйлөп алышы мүмкүн. Ошолорду орозо питир кечирет да. Эми орозо питирге өтө мамиле кылыш керек да. Себеби мына пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга Алла таала айткан: "Хуз мин амуалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха." Алла таала айткан: "Сен момундардын малдарынан алгын, садака алгын" дейт. Ошону менен ошол аркылуу аларды тазалайсың дейт да. Күнөөлөрдөн тазалайсың дейт. Эми орозо питирди берип койсок дагы бизден кеткен күнөөлөрдү Алла таала кечирет. Анан буну кыргыздарда жан Кудай дагы деп коет да. Садакачы. Садака балелерди кайтарат дейт. Алланын газабын өчүрөт дейт да. Берип койсо эч кандай зыяны жок. Устаз, дагы бир суроо бар экен. Кимдерге зекет берилбейт? Мисалы, динсиз адамга берсе болобу? Кандай адамдарга зекет бергенге мүмкүн эмес? Албетте зекетти баягы мусулман адамга бериш керек. Биринчи мусулман болуш керек. Анан баягындай мискин болуш керек, муктаж болуш керек. Жакыр жашаган болуш керек. Анан баягындай Кудай тааныбаган, кудайсыз болсо ага болбойт берген. Анан Бани Хашимге берсе болбойт дейт. Пайгамбарыбыздын баягы авлаттары бар да. Аларга берсе болбойт дейт. Пайгамбардын тукумдарына. Анан байларга берсе болбойт, байларга. Анан
ата-энесине берсе болбойт, балдарына берсе болбойт да. Устаз, бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, телефон аркылуу байланышка чыккан. Ардактуу замандаш, биз сизди түз эфирде угудабыз. Алгач өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алло. Ассаламу алейкум. Мен бир суроом бар эле ушу закет боюнча. Эгерде биз мындай үй алайын деп жүрөбүз да, акча чогултупчу, ошондон закет бериш керекпи? Албетте, эгер баягы үйдүн акчасы эми көп да туура. Ошондон закет бериш важып болот, милдет да. Булар ошондо бүгүнкү күндө миллион же 2 миллион сом дейли. Ошого үй алалы деп акча чогултуп жүрөт. Ал чогулган акчасынан бир бөлүгүнө закет кылып чыгарып туруш керек. Закет бериш керек. Себеби бул ашыкча акча да. Чындыгында ошол мүмкүн ошол акчадан закет берип турса, тезирээк жакшыраак үй алып калар, Аллах Тааланын берекеси менен, туурабы? Мунун артында бир чоң бир сыр бар да, туурабы? Ооба. Негизи закеттин кандай пайдалары бар негизи инсанга? Закеттин пайдалары өтө көп. Баягы закет малды көбөйтөт, өстүрөт дейт. Бир хикаяны айтып өтсөм, бир киши ажыга кетип аткан экен, 1000 алтыны болгон экен да. Анан эми илгери ушундай байлап алган экен да. Ошон түшүп калган экен. Түшүп калып, таппай издептир да. Анан кийин таап алыптыр. Көрсө адамдарга Алла Таала алтынды жылан сүрөтүндө көрсөтүп коюптур да. Адам бір баягы жылан деп аны албаптыр. Кайра ээси кайра алат да. Ошон үчүн баягы закет бергенде Алла Таала баягы малдын жок болуусунан сактайт, уруулардан сактайт, бала афат кырсыктарынан сактайт да. Анан закет бергенде биринчиден Алланын парзын аткарган болот, экинчиден колунда жоктор дагы кубанат. Баягы адамды жакшы көрөт. Эгер закет берген адамдар жакшы көрөт да. Себеби адамдар жакшылык кылуунун кулу дейт. Ким жакшылык кылса аны жакшы көрөт да. Анан баягы адамдардын ортосунда, айрыкча байлар менен кедейлердин ортосунда ынтымактуулук, мухаббат пайда болот да. Ошол закеттин дагы бир тарыхынан кайрылып кете турган болсок, устаз. Пайгамбарыбыздын убагында кайсыл убакыттан баштап адамдарга милдеттүү түрдө закет парз болуп иштей баштаган? Пайгамбарыбыздын немесинде сахабалардан закет чогултула баштаган. Өзү пайгамбарыбыздын убагында ушул Меккеден Мадинага көчүп баргандан кийин хижраттын 2-жылында расмий түрдө багындай мыйзамдаштырылган да. Өлчөмдөрү белгиленип, ошондон закет чогултула баштаган. Пайгамбарыбыздын убагында кийинки халифалардын убагында дагы закет чогултулган да. Албетте баягы Хазирети Абу Бакыр айтат, пайгамбарыбыздын убагында закет беришкен. Ошол закетти бербеген адамдар менен согуш жарыялайм деген да. Закетти бербеген адамдар дагы бул баягы парз аткарбаган болуп күнөөкөр болот. Эми ошол күнөөкөр болуп аткан инсанды закетиңди бер деп айтып, ага эметкен болобу деп ушундай бир суроо келип атат да. Закетти берүүдөн баш тарткан адамды закетиңди бер деп мажбурласа болобу? Албетте закетти берүүгө үндөш керек, кызыктырыш керек. Закеттин баягы касиеттерин, фазилеттерин көп айтыш керек да. Анан баягы адам өзү түшүнүп, иман келтирип бериш керек да. Өзү чын ыхластан бериш керек. Чын ыхластан бериш керек. Баягы иман келтирип, ушул сообуну үмүт кылып бериш керек. Анан баягы иман келтирген адам закетти эле закетке өтпөйт да. Мажбур берсе, ал ичинен кыңырылып бергенден кийин ал деле жакшы болбой калат да. Себеби закетти баягындай иман келтирген адамдар гана берет да. Устаз, бизде дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен, түз эфирде байланышка чыккан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кутмандын кушуак кечиңиз менен. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен суроо берейин дегем. Неме биз үйүбүздө эле жок, анан квартиралап жүргөнбүз. Азыр ушул кезде деле үй ала элекпиз, анан күйөөм Москвада иштейт. Мен орозо кармап аткам, анан закет бербей койсом кандай болуп калат? Канча балаңыз бар?
Бир балаңыз бар. бир балам бар. Күйөөңүздүн кирешеси туруктуу, Дайыма бир туруктуу өлчөмдө акча таап турат. Да биразчы. Сиз өзүңүз иштейсизби өзүңүз дагы? Жок. Сиз үй бүлөнү жалаң күйөөңүз эле багат да, сиз үйдө бала карап эле отурасыз, Ооба. Эми ушундай жагдайда ушул үй бүлө зекет бериш керекпи? Эми баягы жалпы кирешесин эсептеп көрүш керек да. Эгер баягы квартирага берип аткан акчадан ашыкча болсо, күнүмдүк турмушта колдонуучу баягындай жеп ичүүдөн ашыкча болгон болсо, баягы мен айткандай эң минимум 106 000 сом. Ошондо зекет бериш керек болот. Үй болбосо дагы да. Орозо питирдичи? Орозо питирди албетте бериш керек. Ошол эже азыр бул күнү орозо питир бериш керек. Бериш керек болот. Бизде дагы бир суроо бар экен, дини башка адамга садака берсе болобу? Эми дини башка адамга башка зекеттен башка садакаларды берсе болот. Зекетти берсе болбойт да, баягы садакаларда бөлүнүп кетет да. Баягы нафил садакаларды берип койсо болот. Көчөдө турган кандай кайырчыларга же болбосо кошуна кулоңдорго ар кандай жакшылыктарды кылса боло берет экен. Бирок баягы караш керек. Ошолордон ичип кое турган болсо, акча бербеш керек. Бир жей турган нерселерди берип койсо болот. Ассаламу алейкум. Зекетти күйөөсү өзүнчө, аялы өзүнчө бериш керекпи? Рахмат. Эми аялдын өзүнүн мүлкү болсо, аял өзүнчө бериш керек. Эгер аялдын мүлкү болбосо, күйөөсүнүн мүлкү болгон болсо, күйөөсү берсе ошол жетиштүү да. Демек, үй бүлөлүк бюджет кандай чогултулат ошого карап, Ооба. Кээ бир үй бүлөлөрдө бюджет ортого чогулчу болушу мүмкүн. Кээ биркилер өзүнчө чогултушу мүмкүн. Мисалы, кээ бирки чоң байлар деген аялына өзүнчө бир дүкөн ачып берип коет да, туурабы? Ооба. Дүкөн ачып берип коюп, же бир өзүнчө бир ишкана ачып берип койсо, ал аял өзүнчө бир соода саттык менен алектенип, өзүнүн чогулткан акчасы болсо, ал аял өзүнчө бериш керек. Күйөөсүнөн сырткары дагы. Рахмат. Ардактуу замандаштар, сиздер ушундай кызыктуу суроолоруңуздарды бериңиздер. Түз эфирге чыгыңыздар. Бизде 91-70-70 сандарын терип түз эфирге чыгып устазыбызга суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Орозо питир жөнүндө, зекет жөнүндө жана ошондой эле дыйканчылыктан түшө турган үшүр жөнүндө берсеңиздер болот. Бизде дагы бир кезектеги сурообуз бар экен. Аялы бай адам аялынын акчасынан алып берсе болобу? Ушундай дагы учурлар болот да. Ооба. Эми аялдын акчасы менен күйөө бай болуп эсептелбейт да. Себеби исламда аялдын байлыгы аялдык болот да. Мисалы кээ бир диндерде бар экен, бай аялга үйлөнсө эле күйөөсү бай болуп калат экен. Күйөөсүнө өтүп калат ошол аялдын байлыгы. Ооба. Бизде андай эмес. Аялдын байлыгы өзүнчө болот. Ал аялы бериш керек. Күйөөсүнүн байлыгы жок болсо ага милдет эмес. Күйөө милдеттүү эмес ал акчадан бергенге. Бирок эгерде күйөөсү бай болуп, ошо бай күйөөгө тийген аялчы? Эми бай күйөөгө тийген болсо дагы ал күйөөсүнүн байлыгы менен бай болуп эсептелип калбайт. Күйөөсүнө милдет, аялына милдет эмес. Эгерде экөө чогуу эметкен болсо, чогуу берилет, экөөнө. Мисалы, үй бүлөдө күйөө акча табат. Эң негизги жумушту күйөө табат. Аял үйдө бала чака менен отурат, балдардын тарбиясы менен үй кожойкеси. Акчаны таап аткан киши зекетти берип атат. Эми экөөнү ошол жерде собу кандай бөлүштүрүлөт? Милдет эркекке жүктөлүп атат зекет бергенде. Эми баягы үй бүлөдө аялына деле сооп боло берет. Аял дагы жардам берип атпайбы? Ошол күйөөнүн иштегенине. Күйөөнүн иштегенине жардам берип атат. Себеби жакшы аял болсо күйөөсүнө жардам берет да. Динине дагы жардам берет, баягындай ишине дагы жардам берет. Ошону соо экөөнө тең эле жазыла берет. Эми ошол жерде күйөө аялына айтпай бергенге кандай акысы барбы? Эми аялына бул жерде айтыш шарт эмес. Себеби көпчүлүк аялдар бар да, акча берем десе эле жаман көрүшү мүмкүн. Чалкасынан кетет. Ооба. Аны айтыш шарт эмес. Түшүнүктүү. Дагы бул орозо питирге кайта турган болсок, устаз. Орозо питирде быйылкы жылдын эсебинен муфтият кандай чечим чыгарды ошондо? Эми орозо питирди баягы мен айткандай, боодайдан 32 сомдон берилсин деп атат.
Эми баягы жөнөкөй мусулмандар. Эң жөнөкөй үй бүлө. Эң жөнөкөй. Андан 348 сомго чейин да. Кээ бир байларга 348 сомдон бериш керек болуп калат. Курмадан, мейизден бериш керек болот да. Эң жогорку кайсы өлчөм? Мейизби же курмабы? Ушул жерде мейиз. Эң кымбаты мейиз. Андан кийин курма. Ооба. Андан кийин арпа. Арпа. Андан будай. Будай. Эң жөнөкөй үй бүлө будайдын өлчөмүндө берет? Ооба. Канча килограмм? 1 килограмм 600 грамм. 1 килограмм 600 грамм бир киши башына. Ооба. Үй бүлөдө 5 баласы жана күйөөсү, аялы менен болгону ошондо 7 кишиге берилет. 7 кишиге берилет да. Ар бир кишиге 1 килограмм 600 грамм будайдын эмесин эсептеп берет. Арпаныкыны канчадан эсептейт? Арпаныкын азыр 2 саат 3 килограмм 200 грамм арпа болот да. Аны эми көбүрөөк болуп калат. Аны көптөрүнө айтсаң кичине неме болот да. Кыйын экен деп калат. Эми биз жалпы эле 32 сомдон айтып атабыз. 32 сом. Анан байларга өзүнчө 348 сомдон берсин деп атабыз да. Киши башына. Киши башына. Мисалы кээ бир адамдын эмеси берешендик сыпаты тутуп кетти дагы мен 1000 сомдон эле берсемчи деп 1000 сомдон эле берип койду мисалы. Колуна келген акчаны эле эсептеп туруп 348 сомдон дагы жогорку өлчөмдө ар бир үй бүлөсүнүн мүчөсүнө эме кылып берип койду. Мында кандай болот? Азыр ушул суроого жооп берүүдөн алдын биздин көрөрмандын суроосун кабыл алалы. Бизде түз эфирге чыккан, байланышка чыккан көрөрман бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кутмандын кушак кечиңиз менен. Рахмат бирге болсун. Рамазан Карим мубарак болсун. Менде мындай суроо болчу да, мен 18ге чыга элекмин. Бирок ошо зекетти мен кандай, мен ата-энем төлөйбү же мен өзүм төлөшүм керекпи? Рахмат. Эми зекетти балагатка жете элек болгон болсо ата-энеси бериш керек болот да. Себеби ата-энесиники болуп калат да. Балагатка жете элек болгондочу. Ата-энеси бериш керек. Балагатка жеткенден кийинчи өзү бериш керек, балагатка жеткенден кийин. Бирок ал эч кандай кирешеси жок болсочу. Эгер баягындай байлык болуп, мурастан келген болсо, бир белек аркылуу келип калган болсо да, ошондой болуп калат. Ошондой учурда берилет. Ошондой учурда. Бизде дагы бир суроо бар экен. Зекетке жетиштүү акчасы бар адам ажылыкка барам десе, кайсынысын тандаш керек? Эми албетте биринчи зекетти бериш керек. Зекетти анткени ал аз өлчөмдө. Ооба. Аны чыгарып туруп, анан ажылыкка дагы барыш керек да. Эми анча эле акча кетпейт зекеттен, азыраак эле кетет да. Экөөнү тең аткарып койгону жакшы. Бүгүнкү күндө биздин мусулман бир туугандар ушундай зекетке кызыккандыгы, ага өзүнүн милдеттүү түрдө маддий жана материалдык ибадаттарына кызыккандыгы абдан кубандырат да чындыгында. Бирок ошол эле учурда көп учурда биздин туугандарыбыз зекетти бир бербей дагы берип жүрүшөт. Ошого да жоопкерчилик болобу? Албетте баягы зекетти 1 жылдан ашырып жибербеш керек. Баягындай ислам жылы 355 күн. 355 күндөн арттырып бербеш керек да. Мисалы 1 айда ашырып бербеш керек, убагында бериш керек да. Себеби атуз закат деп атат. Зекетти бергиле, убагында бергиле дейт да. Ошон үчүн кээ бир адамдар Рамазанда берүүнү жакшы көрүшкөн. Себеби Рамазанда баягы так болот да. Биринчи Рамазандан берет дагы, кийинки Рамазанда дагы берет. Мындай кечиктирилбейт. Баягындай күнөөкөр болуп калуу коркунучу жок. Бизде дагы бир суроо бар экен. Бир мезгилде эле 3 же 4 жылдын зекетин алдын ала берип салса болобу? Албетте баягы зекетке жете турган нисабы болгон болсо, ошол адам 3-4 жылдыкты берип койсо болот. Анан 3-4 жыл эс алат бербей жүрүп. Ооба. Дурус. 3-4 жылдык мыктарды берип койду. Киреше сая көбөйүп кетти, байып кетти. Кудайга шүгүр келтирип дагы кийинки жыл дагы бере берсе. Эми баягы зекети ортодо кошумча пайдалар түшүп турса, андан дагы берип туруш керек. Бериш керек албетте. Дагы бир суроо. Зекеттин парз экенин билбей жүрүп, анан берилген соң бербей калган жылдардын толуктоо парзбы дейт. Мисалы мен бүгүн эле билдим зекет парз экендигини. Эми буга чейин бербей жүргөнмүн. Бербей жүргөн жылдарыма дагы казасын төлөшүм керекпи? Эми ал кечирилет. Бул эми намаздын казасын окуш керек. Намаздын казасын окуш керек.
бирок зекеттин казасын берсин деген айтылган эмес да. Айтылган эмес. Шариатта мындай көрсөтүлгөн эмес. Демек ошол зекеттин парз экенин билген убактан баштап кийинки убакка бере берет. Эгерде мурдакыларга да берип койго ошого жакша сооп алат албетте. Ооба. Аллах ыраазы болсун. Жанакы орозо питир боюнча дагы кененирээк айталы, ошого дагы токтололу. Биз айтып атабыз, жанакы буудайды эң жөнөкөй адамдар буудайдын өлчөмүндө берсин, андан кийинки өзүнө жакшы тыңыраак адамдар арпанын баасында берсин, же курманын баасында берсин, же мейистин баасында берсин деп. Биздин бүгүнкү күндө коомчулукта кандай байкап атасызбы? Ушундай бир орозо питирди жогорку деңгээлде төлөгөнгө кызыгып, мейиздин деңгээлде кызыгып төлөгөндөр болуп атабы? Эми мен билишимче жылдан жылга орозо питирди бергендердин саны көбөйүп атыптыр. Өткөндө эле бир ооз ачар муфтият ифтарды кылды эле да. Ошондо Гос комиссиянын төрагасы айтты да, баягы ушундай немелер көбөйүп атат, кайрымдуулук нерселер көбөйүп атат деп да. Анан баягы БТКнын жетекчиси да айтып атпайбы? Жылдан жылга көбөйүп атат деп. Себеби баягы мусулманчылыкты түшүнүп, орозо питирди бергендер көбөйүп атыптыр да. Биз иштеп турган убакта өтө эле аз эле да, мурда. Азыр Кудайга шүгүр көбөйүп атат. Эми ушул жерден дагы бир кызыктуу бир суроо пайда болот да. Эми ошо зекет бергендер көбөйүп атыптыр, орозо питир бергендер көбөйүп атыптыр. Эми ошол акчаны чогулган мечиттер, казияттар, муфтияттар акчаны каяка сарптап атат деген суроо абдан пайда болот да сөзсүз түрдө. Албетте бул зекетти бере турган адамдарга бериш керек да. Алла Таала көрсөткөн адамдарга бериш керек. Албетте баягы зекетти муфтият ошону кандай сарптап атат? Ошол элден чогулган зекетти, элден чогулган орозо питирди муфтият диний идара кантип ошону сарамжалдап атат? Мисалы зекетти азыр немеге диний башкармага берип атканын билбейм, баягы кечиресиз. Баягы орозо питирди берип атат. Орозо питирди берип атат. Анан кийин баягы муктаж адамдарга муфтият таркатып берип атат. Жылдан жылга ачык айрымдуулук болуп атат да. Комиссия бар, текшерүү комиссиясы иликтеп турат да. Бул андай мындай неме жок. Азыр бардыгы көзөмөл.